Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ушул тапта Бишкекте өтүп жаткан Евразия жумалыгы 2019 форумунда Армения, Белоруссия, Казакстан жана Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттардын көйгөйлөрү туурасында айтты. ЕАЭП өлкөлөрүндө мигранттар барган мамлекетиндеги жарандар менен катар эле бардык укуктарын колдонушу керек. Бул нерсе ЕАЭПтин негизги максаты болуусу зарыл. Пенсияга чыгуу, медициналык камсыздандыруу, айдоочулук бөлүктөрүн, дипломдорду таануу маселелери карапайым элдин пайдасына чечилиши керек деди ал. Мындан тышкары Абылгазиев мигранттардын тапкан акчасын мекенине жөнөтүүгө коюлган чектөөлөргө дагы токтолду. Кыргызстандыктар үчүн чектелген сумма 100 000 рубль болсо, Казакстан жарандарына 150 000 рубль, армениялыктар үчүн 1 миллион рубль. Бул нерсе биримдиктин нормаларына, тагыраагы ЕАЭП келишиминин 98 беренесине каршы келип жатат. Менимче, ар бир мигрант тапкан акчасын ээн эркин жөнөтө алышы керек. Биздин жарандар үчүн бул маанилүү. Биз комиссиянын үнүн укпай жатабыз, деди өкмөт башчы. Ошондой эле премьер-министр Кыргызстанда инвестициялык климат жагымдуу боло баштаганын билдирди. Кыргызстан чоң мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү. Акы иштеп, акча табам дегендер үчүн ачык. Жакында эле бизнес-омбудсмен институтун түздүк. Текшерүүгө 2 жылга чейин мораторий киргизилди. Ишкерлерди тейлей турчу борбор ачылды. Аймакта бизнес баштагысы келгендер 4 салыктан бошотулду. Алар сатуудан алынган салык, киреше салыгы, жер салыгы жана кыймылсыз мүлк салыгы. Мындай чечим Кыргызстанда биринчи жолу кабыл алынды, деди Абылгазиев. Ал ошондой эле Кыргызстан эл аралык Doing Business рейтингинде өз позициясын жакшыртып жатканын белгиледи. Абылгазиев андан сырткары ЕАЭПтин аймагындагы көйгөйлөргө да токтолду. Атап айтканда, биримдикке мүчө мамлекеттер ортосундагы ички сооданын көлөмү. Ал 2016 жылдан бери 279дан 18ге чейин төмөндөп кеткен. Премьер бул өз кезегинде эркин рынокко кедергисин тийгизип жатканын билдирди. Эске салсак, 27 сентябрга чейин Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында Евразия жумалыгы 2019 ишкер форуму өтүп жатат. Бул иш-чара 2016 жылдан бери ЕАЭПке кирген мамлекеттердин борбор калааларында болуп келет.